Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү кутбабызда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тарабынан макталган, эң мыкты адеп ахлакка ээ болгон мусулман жөнүндө сөз кылмакчымын. Алла Таала Али Имран сүрөсүндө мындай дейт: О иман келтиргендер, чын дилиңер менен Алла Тааладан коркула, жана мусулман болгон абалда гана жан бергиле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы бир куттуу хадисинде мусулман колу жана тили менен мусулмандарга зыян бербеген киши деп эң мыкты мусулмандын сыфатын билдирип жатат. Урматтуу жамаат, мусулмандын эң баалуу казынасы бул ыйманы болуп эсептелет. Ыйман мусулманды дүйнөдө тынчтыкка бөлөйт, акиретте бейишке жетелейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ыйман ээси болгон мусулмандар жөнүндө минтип айткан: ким чын дили менен Алладан башка Кудайдын жок экендигине, Мухаммаддын Алла Тааланын элчиси экендигине күбөлүк келтирсе, Алла Таалага тозокту арам кылат. Урматтуу жамаат, ыйман дарттарга дава, күнөөлөргө каршы калкан. Ыйман момунду жамандыктардан коргойт, жакшылыктарды аткарууда ага жол көрсөтөт. Ыймандын кадыр баркын билген мусулман ыйманынан шектенбейт, ыйман жолунда жашайт. Мына ушул ыйман менен жашаган инсан Алла Таалага жакын болот, нафсиге кул болуудан кутулган болот. Урматтуу жамаат, ыйманыбызды ибадаттарыбызда туруктуу болуу менен күчөйтөбүз. Анткени ибадат ыймандын азыгы. Мусулман ибадат аркылуу өзүнүн каалоолорун, дуба тилектерин түздөн түз Алла Таалага жеткирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам момун мусулмандарга минтип насаат айтат: Алла Таалага ширк кошпо, ибадаттарыңды токтотпо, парз намазды оку, парз болгон зекетти бер, Рамазан орозосун карма, адамдардын сага кандай мамиледе болуусун кааласаң, сен да аларга ошондой мамиледе бол. Урматтуу жамаат, чыныгы момундун белгиси бул эң оболу парз болгон ибадаттарды аткаруу болуп эсептелет. Кошумча нафил ибадаттар менен анын ыраазылыгына жетүү үчүн аракет кылуу да эң мыкты мусулмандын өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Урматтуу бир туугандар, Алланын элчисинин мактоосуна ээ болгон бейиштик мусулман айлана чөйрөсүнө ишеним берет, аманатка кыянат кылбайт, чынчыл болот, сараңдыктан алыс болот. Мусулман бир туугандарын өзүнөн артык сүймөйүн чыныгы момун боло албаганын билет. Мусулман жакшылык кылганда сүйүнөт, күнөө иш жасаганда өкүнөт. Мусулман башка адамдарды жамандабайт, каргыш айтпайт, орой жана уят сөздөрдү эч качан сүйлөбөйт. Жамандыктардын энеси болгон алкоголдук ичимдиктерден, кумардан жана башка зыян болгон нерселерди, өмүрдү карарткан кумардан жана Алла Таала тыюу салган нерселерден, Алланын ачуусун келтирген зынадан алыс болот. Чыныгы мусулман Алла Таалага шерик кошпойт, адам өлтүрбөйт, жетимдин акысын жебейт, сүткордук кылбайт, мусулман бир тууганына жала жаппайт, чагымчылдык эч качан кылбайт. Ала инна ахсанал калам ва аблаган низам каламуллахил маликил азизил аллам.
كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام. بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين والمسلمات الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء، وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى، وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان إنك على كل شيء قدير. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Çındığında Allah Teala adilettүүлүктү, жакшылыкты жана тууган урукка кайрымдуу болууну буйруп, уятсыздыктан, капырлыктан жана чектен ашуудан тыят. Allah Teala serге ошентип насаат берет. Акыйкатта түшүнөсүңөр. Нахл сүрөсү 90-аят.